Мекенибиздин батыш чеги Көкташ айылына болгон саякатыбызды улантабыз. Өткөн берүүбүздө Ордолу Оштун тарыхый жайларында болуп, Сулайман тоонун куттуу жерлерин кыдырып, Алимбек Датканын ак өргөсү 3 кабат кыргыз үйүндө мыймандап, Баткен тарапка жолго чыктык эле. Жолдо Сары алтындуу ноокаттан өтүп, Кеңчилердин калаасында Кызыл Кыяны музейи менен таанышып, өлкөбүздүн эң жаш обул борборунан өтүп, Исфана шаарына аз калган жерден коштошконбуз. Тажикстандан чыгып, Өрүкзаар мекени аталган Лейлекке келдик. Райондо 100 миңге жакын адам жашайт. Үч тарабынан Тажикстандын 3 миллион калктуу 6 району менен чектеш. Исфана Лейлек районунун борбору. Тарыхта ал 16-кылымдан бери белгилүү. Шаар статусун 2001-жылы Баткен областы түзүлгөндө алган. Жолдун алыстыгынан, борбордун ыраактыгынан бул жака биринчи жолу келгендер Исфананы Кыргыз Камчаткасы деп тамашалашат экен. Калаада 20 миңге жакын киши жашайт. 7 улуттун өкүлдөрү турушат. Негизги калкы кыргыз жана өзбектер. Эл тышынан аябай кичипейил, көп улуттуу болгондуктанбы бири-бирине аяр мамиле кылгандай. Бийликтин жетиштүү көңүл бурбагандыгынанбы же коңшу өлкөлөрдөн көз каранды болуп тажаганданбы кыргыздарда мекенчилдик сезим өзгөчө курчтай. Исфаналыктардын бардыгы сыймыктанып сүйлөгөнү атактуу жердеши Исхак Разаков. Шаардын борборуна Лениндин эстелигинин ордуна анын айкели орнотулган. Исхак Разаков атындагы музей 1990-жылы ачылган. Бул жерде анын өмүрүнө байланыштуу көптү билсе болот. Биринчи партбилети жумуш күндөлүгү төрөлгөн тамынын сүрөтүнө чейин бар. Айрым экспонаттарды Бишкекке алып кетип калышкан дешет. Исхак 3 жашында энесинен, 8 жашында атасынан ажырап томолой жетим калганда, аны атасы менен бир тууган эжеси Гүлхан эже Хаджынттеги жетим балдар үйүнө тапшырат. Исхак Разаков 15 жыл Советтик Кыргызстанды башкарып, Кыргызстан коммунисттер партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон. Ошол учурда Алатоо ар тараптан аябай алгалаган дешет жергиликтүү аксакалдар. Өзгөчө эл агартуу, өндүрүш, айыл чарбада көп жылыштар болгон. Ош-Бишкек жолу да ошол учурда 1953-жылы курула баштаган. Разаковдун жигердүү аракеттеринен 3 жылда республикада 20 өндүрүш ишканасы, Илимдер академиясы, 6 жогорку окуу жайы ачылган. Өзү Разаков жаштарга билим берүүгө өзгөчө көңүл бурган дешет. Кыргызстанда иштеп жүргөндө кыргыз жаштары үчүн бүт аталык камкордугун берген экен да. Баягы атайын булар окусун деп Ленинграддан, Москвадан окуу жайларга лимит алган экен. Ушул камкор ата болгон экен. Гагарин космоско учкан 1961-жылы Разаковго жердешчил жана улутчул деп айып тагышып кызматынан алышкан. Мекенин таштап Москвага кетүүгө аргасыз болуп, ошол жакта каза болгон. 21 жылдан соң сөөгү Бишкекке алынып келинип, улуттук баатыр катары коюлган. Котормочу да болгон экен да. Өзбектин, тажиктин баягы китептерин орусчага да которгон экен бош убактысында. Исфана шаарында Исхак Разаков атындагы чек ара аскер бөлүгү дагы бар. Анын зардалы полковник Имамали Акимбаев Тажикстандын баатыры. Ал 15 жылдан ашуун Орусиянын куралдуу күчтөрүндө, анын 6 жылын тажик жергесинде кызмат өтүп, ал учурда көрсөткөн эрдиги үчүн 2000-жылы коңшу элдин өкмөтү эң жогорку даражадагы Спитамен ордени менен сыйлаган. Спитамен деген сөз фарс тилинен үлгүлүү баатыр деп которулат. Кыргызстандын сыйлык системасы боюнча Акшумкар орденинин даражасындагы жана кыргыз баатыры намына тете. Орусиянын жарандыгын алуудан баш тартып, азыр Акимбаев кыргыз-тажик чек арасын кайтарып келет. Биздин чек ара кызматы уже бутуна туруп калган. Камсыздоо жагынан толук. Бүгүнкү күндө мындай өзгөчө проблема бизде жок. Биздин жанагы чек араны бекемдөө үчүн бир гана биздин чоң проблема бул
Бизде паритетный комиссия мутация, демаркацияны өтө элек. Бирде ошол чоң маселе бизде. Анын пикиринде түштүктөгү коңшу өлкөлөр менен тез арада узакка созулуп бара жаткан чек араларды так аныктап, делимитация жана демаркация маселелерин тез арада бүтүрүү зарыл. Биздин договорду, биздин жанагы макулдук келишкен документтерибизди Өзбек Республикасынын чек арачылары жагынан алар айтсак, алар өздөрү чегинде карай албашпайт. Кээ бир жерлерде алар өздөрүнүн айтып кетебиз, полномочиясын жогорулуп кетет. Биз баруучу айыл чек ара зонасында болгондуктан атайын уруксат алып жолго чыктык. Көк Таш айылына 30 чакырымга жетпеген татаал жол. Бул аймак чек ара зонасына кирген соң биринчилерден болуп чек арачыларга баш бактык. Көк Таш заставасы 99-жылы негизделген. Былтыр аскердик даярдык боюнча кыргыз чек ара кызматындагылардын арасында эң мыкты деп табылган застава. Мекенибиздин батыш чегинин бир бөлүгү бул Сарыкент тоо кыркаларынан өтөт. Бул жердеги кыргыз-тажик чек арасын Көк Таш чек ара заставасынын жокерлери кайтарат. Ал эми бул Көк Таштуу тоолордон улам бул жердеги кыштактын аты Көк Таш деп аталат. Көк Таш чек ара заставасын азыркы кыргыз коомунун күзгүсү десе болот. Бул жерде расмий тил менен мамлекеттик тил аралашып колдонулат. Кызмат өтүп жаткан жокерлердин баары кыргыздар. Пушкиндин тилин мыкты билгендер жок эсе болгону менен сабактар орус тилинде өтөт. Тема первая медицинская помощь при ранениях, травмах и несчастных случаях. Солдаттар орусча аталыштагы сатиралык дубал гезитин чыгарышат. Анда тартипсиздерди кыргызча мазактап бири-бирин тамашалашат. Кылмышкерлердин кара тизмесин, алардын өңүтүүсүн жатка билүү жокерлерге болгон башкы талап. Ал жөнүндө Айкөлдүн тилинде айтылган. Калашников автоматын орусча окуп, өлкө кимин эне тилинде ырдашат. Командалардын бардыгы расмий тилде. Маршрут пограничный застав вдоль река Саркент до перевала Муряк и обратно. Службу будете нести до 17:00. Курал жадак текшерилип, жолкерлер кезектеги күзөткө кетишет. Осмотрено. Махамат Умар заставада 7 жылдан бери фельдшер болуп кызмат өтөт. Элдик табапчылыктын сырын билет. Ата-бабалардын салтын, тажрыйбасын унутта калтырбай, дары-дармек жетпей калганда дары чөптөрдү колдонобуз дейт. Бул основной багы инфицированный рана, жара аттар күчөп кеткен. Анан кийин ашказан оорuganda язваларга эң жакшы таасири күчтүү да мынакча. Бийик асказоодо өскөн дарылык касиети бар чөп-чарды күзөткө чыкканда терип келебиз. Ар бирин өзө турган жыл мезгилин гана эмес саатында билиш керек дейт. Кийгөт бул основной март айындагы терилген булар. Гипертонический болезнь болуп баягыда эме болгондо давлениеси көтөрүлүп кеткенде ошондо колдонобуз да муну. Махамат Умар чогулткан дары чөптөргө суроо талап чоң. Бишкектен гана эмес, коңшу өлкөлөрдөн дагы келип сурашат. Даярдагандан тышкары алардын кантип колдонуу керектигин да билүү зарыл. Золотой корень. Основной бул дагы ашказан ооругандарга, бөйрөк ооруганга, анан простатит, тоолордо дайыма эмеде жүрүп, тоо таш эме болгондо, эркек ооругандан артып эркек болгондо көчө простатит. Мындагы немеси спросу өтө көп да. Чек арачылардын айтымында заставада бардык шарттар түзүлгөн. Тамак ашты жоокерлер өзүлөрү даярдайт. Тамшанып жегендери нан.
чек уруксат алып 4000ден ашык киши жашаган сапарыбыздын максаты болгон Көкташ кыштагына аттандык. Баткен областынын Лейлек районуна караштуу Көкташ айылы мекенибиздин батышындагы эң четки конуш. Айылдын байыркаты жергиликтүү диалект менен айтканда Кошмарда. Бул сөз тоонун бетин кесип түздөп өсүмдүк өсүүгө ылайыкташтырылган тектирди билдирет. Айылдын Көкташ аталып калышы тууралуу эл ичинде ар кандай сөз айтылып келет. Алардын бири боюнча илгери түрк кагандыгыбы же Чыңгыз хандынбы заманында ушул жерден чек ара өтүп, анын белгиси катары Көкташтарды орнотушкан экен. Ошондон улам айыл Көкташ аталып калган экен. Түрк уруусу келип туруп бийлик кылган экен. Ошондо границаны бөлүп алыш үчүн Бухарадан көк таштарды алып келип ар жерге коюп, ошого бирден түрктү кароол кылып кеткен экен. Ошол каетте ошо көк таш болсо, ошол Чыңгыз хан уруу түрк элиге таандык жер болуп калмак экен. Ошондо ушул жерге коюп, ушул жерге бир түрктү алып келип койгон экен. А каерде ала көк таш бар жерде деп. Көкташтын башка конуштардан айырмачылыгы айыл ичиндеги ууна жүрүүчү жолдордун жоктугу. Көкташтык кандаштарыбызды какшаткан негизги маселе бул Лейлек аймагынын көп эле айыл кыштактарындай сууга суунун жетишсиздиги. Жергиликтүү калк суу жетиштүү болгондо эле айылыбызды 5-тин төрүнө айлантып алмакчыбыз дешет. А бирок жайда суу жетпегени менен жылда жазында Көкташты кыян алып, көчөлөрү мынантип какшаган, сайга айланган. Сугат эмес ичкен суунун тартыштыгына карабай, көкташтыктар бул аймактагы эң мыкты алмаларды өстүрүп, жакшы түшүмдү алышат. Совет доорунда эле атагы алыска кеткен Көкташ алмалары коңшу Өзбекстан, Тажикстан гана эмес, Казакстанга чейин алып барылып сатылчу. Андан түшкөн пайдага жашачубуз. Азыр чек аралар жабылып, чет өлкөгө сатуу аябай кыйын болууда дешет. Көкташ айылыбызда алма жакшы болот. Бирок табигаттын катаал жылдарында суубуз аз. Ошондон эгер суу болгондо мындан да жакшы болмок. Сайылдын убагында ушул алмадан элдин байлыгы абдан жакшы болчу. Өзбекстан, Россия, Казакстанга чейин алып барып сатышып, өздөрүнүн турмуштарын жакшы оңдоп алганга жетишчү. Айыл өкмөтүнүн айтымында азыр ири парча жыйнагандар гана четке өзлөрү алып барышат. Алмасы аз, карапайым калкка кыйын болууда. Үзүрүн эле бул жака келип арзан сатып алган тажик алып сатарлары көрүшүүдө дейт. Кыргыз өкмөтү кичинекей дебей биздин проблемага да көңүл бурап экен. Чет өлкөгө эркин чыгып сатканга шарт түзөр бекен деп үмүттөнүшөт. Ал эми бул укропко окшоп жерден араң башы чыккан көчөттөр дүйнөдөгү эң коз Тянь-Шань карагайныкы. Аларды жергиликтүү токойчулар лейлек тоолоруну өстүрүүнү пландаштырууда. Илгери бул жакта да өсүчү экен. Тоолорубузду кайрадан көрктөлү дешет. Колунан көрү төгүлгөн көкташтык ууз кыз келиндер килем токушат. Алардын бири Мавлюда Сайдылдаева. Килемге керектүүнүн бардыгын өз колдору менен даярдайт. Жүн жуулуп, тазаланып, таралып, анан ийрилет. Килем согулчу жабдык дүкөнделет. Аны килемдин көлөмүнө жараша жылдырып орнотсо болот. Мынасы күзүк деп коет да. Мына жыгасы барды келди. Анан бул түр деп аталат. Анан мынасы эриш дейбиз. Урулат бул токмок деп коет. Мавлюданын айтымында бул килемчени даярдоодо жүн боелбойт. Ошон үчүн анын түсү өңөрбөйт. Бирөөнү 5 күндө согуп бүтөт. Жергиликтүү базардагы баасы 1,5–2 миң сом. Чоң килемдердин баасы 6–7 миңге жетет.
Энесинен калган өнөрүн улап, аны кыздарына үйрөтөт. Малчы болуп иштеген жолдошуна да керектүү ат жабдыктарын даярдайт. Салмейл болот да, салмейл деп коет сиздерден. Басмайыл. Басмейл. Атка ушинтип жасайбыз. Эшекке кичинерээк, ичкерээк кылабыз. Жакында эле 70-тин кырын ашкан Кабылбай карыя Көкташ кыштагына гана эмес, Кыргызстанга дагы белгилүү чоң уста. Көчмөн кыргыздын турмушунда эмне керек болсо баарын жасайт. Алгач ээр чапканды үйрөнгөнмүн дейт. Талада койдо жүрсөм бир карыя аксакал токойдо ээр чаап отурган экен. Ошонун алдында бир жардам кылып отуруп, ошонун кызыгып ошондон үйрөнгөн. Андан кийин амалдар болуп 20 жыл устачылыкты таштап мал доктор болуп иштеген. Караганда кайрадан баштадым. Учурда улума өткөрүп жатам дейт. Азыр сейрек жасалчу курама ээр кантип тураларын билгендер аз. Анын бири Кабылбай уста. Негизгиси 13 бөлөктөн турат. Мына бир өзү. Буну курап туруп, килей менен бири-бирге улаштырып туруп, анан үстүгө илгери биз пай жүгөрөттүк, малдын тарамышын коёт эдик да. Азыр тарамыш жок да. Азыр биз капрон коебуз да. Капронду алып келип бир марта ичиге шуап үстүндө каптайбыз да болду. Ээрлер жылкынын көлөмүнө жараша кунанга, чоң атка, бээге ылайыкталып чабылат. Устанын айтымында илгертеден айымдарга да өзүнчө аял ээр чабылчу экен. Азыр ага сура талап жок. Анын өзгөчөлүгү ал буягы сал энди урак болот. Энди урак болгондон кийин мына бuyag аз пасыраак болот. Себеби аял кишилер көп эле демин албайт да. Анан мынауну сал тикерак кылабыз. Баягы улар үзөңгө аягын тире албайт, эки мынау ушулап туруш керек мына бер. Ошондо чап желем. Анан кийинки убактарда аялдар атка минбей койгондон кийин анан аны чаппай койдук. Ал эми камчы жүгөндү эски кыргыз салтын сактап, серке аркардын терисинен жасайт. Бир күндө кайыш болсо 6 камчы өрөм, 2 күндө бир жүгөн даярдайм дейт. Азыр кыргыздын жүгөнүнү бир да киши кылбай атат азыр. Азыр токалагы бир жаман эле ылата сылатаны кошуп туруп үстүдөн бир пленканы коюп эле ушу машинага уруп алып келип сатып атпайбы? Настоящий эски ата бабабыздан калган нерсе бул тасмадан болуш керек. Эчкинин, кийиктин терисиден болуш керек да. 1991 жылы Акаев алгач АКШга барганда менден ээр жана 3 камчы алып кетишкен дейт. Камчыларды Американын президентине, башка ат минерлерине белекке беришкен экен. Мына камчы ошолордун 4-күнчүсү, өзүмө алып калганмын дейт. Кабылбай уста жасаган буюмдардын негизги кардарлары тажиктер, өзлөрү келип сатып кетишет. Ээри кыргыз акчасы менен 1200 сомго, камчысы 500, жүгөнү 700 сомго жетет. Акча үчүн эмес, кыргыздын салты, кыргыздын кылган буюму бир жерде калыш керек эмес. Балаңдан балага түбөлүккө кетиш керек. Ошондуктан жасап атабыз. Кабылбай аксакалдын 10 уул кызы бар. Жубайы Касагүл апа да жолдошунан калышпаган ууз айым. Аял киши жасаачу ат жабдыктарын даярдайт. Ошентип Кыргызстандын батыш жеги Көкташ кыштагына болгон сапарыбыз карып келатты. Чеграчылардын коштоосунда кыштактын борборуна чайкана менен почта жайгашкан имаратка келдик. Айыл аксакалдары 5-каналдын белгисин ушул жерге орнотууга уруксат беришти. Алгач салтка салып белги орното турган жерди ысырыктадык. Ушу менен мекенибиздин түштүгүнө болгон бул жолку саякатыбыз соңуна чыкты. Мыймандос Баткен жергеси менен Көкташ айылы менен коштошуп Бишкекке карай жолго чыктык. Ал эми кийинки көрсөтүүбүздө телекөрөрмандардын суранычы боюнча кайрадан Ысык көлдү кыдырмакчыбыз.
Азиянын борборуна саякатыбызды улантабыз.